Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barыңар угула ушул жерден. Жетип атабы? Жетип атат. Урматтуу бир туугандар, биз мына Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын мечиттин коросунда турабыз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бизге Кудай Таала тарабынан жөнөтүлдү. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Ey Muhammed, biz seni bütünдөй alamdın bardığına ırayım, merim kılıp jönöttük deydi. Muhammed Paygambardın bizge jönötülүүsü jöndөн jön gelgen emes. Muhammed Paygambardın bizge gelүүsü bizge ırayım, merim bolup gelgen. Adamzat ele emes, balkim hayvandarga dagı, janıvarga dagı, jaratılışka dagı bütünдөй bardığına Muhammed Paygambardın gelişi merim, ırayım. Бул деген сөз, эгерде Мухаммед пайгамбар алып келген дин менен биз жашай турган болсок, адамдар да бактылуу болот, айвандар да бактылуу болот, жаратылыш дагы бактылуу болот. Бул коомдо бактысыздык деген нерсе калбайт деген сөз. Ырай мерим деген ушул. Азыр мына интернетте жүрөт, киттер өлүп атты Европада, киттер. Эмнеге дегенде чышталган мусор пакеттерди жеп, ошолор өлүп атышат да. Эгерде биз динди туура кармана турган болсок, анда бизде проблема калбайт. Үйүбүздө балдардын проблемасы, кыздардын проблемасы, сододагы проблема, ден соолуктагы проблема, коомдогу проблема, ичкилик, ушулордун бардыгы ушул нерсе менен гана кетет. Анан ошон үчүн ошол ааламдын бардыгын башкарууга Кудай Таалам адам тандап алган. Биз Аллах Тааланын жердеги орун басарыбыз. Демек ошондой бүтүндөй ааламдын бардыгына ырайым, мерим, бакытты жиберүү үчүн biz adam hareket kılışımız gerek. Biz hayvanlar derçibeşimiz gerek. Balkim yer yüzünün bardığın baktılığı kılуу mildeti bizden moynumuzdagı mildet. Kuday Taalam bizden surayt birinci gezekte. Ey adam balası, sen adam boldun mu, jok bu degen suroonu beret. Allah Taala bizge kıyamatka barganda kimdin baldары köp, je kimdin tıyını köp, je kimdin образованиясы köp, je kimdin misal üçün baylığı köp dep surabayt. Kuday Taalam урматтуу bir tuğanдар bizdi kimdin adamdык sıfattары жакшы дегенди сурайт. Ошон үчүн биз өзүбүзгө эң жакшы sıfattардын бардыгын чогултканга аракет кылышыбыз керек. Азыр айтып аткан sıfattар урматтуу bir tuğаным, эгер бизде толук табылса, анда биз Кудай Тааlam бизди каалаган, ыраазы боло турган sıfatка жеттик деген сөз болот. Эгерде ошол sıfattарды толук таба албай калсак, анда биз толук адам катары болбой калдык деген сөз болот. Карап көрсөк, адам баласы кээде айвандан төмөн жака түшүп кетет. Азирети Абу Бакыр күндөрдүн бир күнүндө кетип атса, бир сахаба капа болуп атыптыр. Кыжаалат дейт аябай. Эмне кыжааласын десе айтат, пайгамбарыбыздын жанында болгондо иманыбыз бийик болот, бардыгын жакшы көрөбүз. Анан пайгамбардан кеткенден үйгө барып, дүкөнгө аралашып, соодага аралашып, эл менен аралашкандан кийин иманыбыз алсыз болгондой болуп калат. Кыжаалат болуп калабыз. Эмне үчүн ушундай десе айтат, мен да ушундай болом дейт. Азирет Абу Бакыр айтат. Жүр, барып пайгамбарыбыздан сурайбыз дейт. Эмне үчүн пайгамбардын жанындагыдай ыйман толуп ташып турбайт, кээде суздап калат. Суздап калат биздики тиричилик менен, бала чака менен, башка менен болуп деп айтат. Анан пайгамбар алейхиссаламга экөө барып айтышат. Аллахтын элчиси, сиз менен чогуу болгондо биз көкүрөгүбүз көтөрүлүп, жакшы кылгыбыз келип калат дагы, сизден ажырагандан кийин, бала чакага аралашып, ишке аралашкандан кийин жанагы мурдагыдай болбой калат. Дегенде айт, эгерде силер дайыма мен менен жүргөндөй болгон абалда болсоңор дейт, анда силер периштелерден жогорку даражага жетип кетесиңер дейт. Эгер силер дайым ошол абалда жүрө турган болсоңор, анда силерди периштелер издеп калат дейт. Паланча каякта жүрөт экен, барып салам айтып, колун кармап коеюн деп, периштелер биз издеп калат экен да. Демек, урматтуу бир туугандар, адам баласы эгерде өзүнө жакшы сыпаттар топтосо, периштелер салам айта турган деңгээлге жетип калабыз. Эгерде биз ошону жоготуп койсок, анда биз айвандан төмөн даражага түшүп кетебиз да. Карап көргүлө, адамдан башка жаныбарлардын бардыгы өздөрүн жоготкон жери жок да. Уй болсун, кой болсун, башка жаныбардын бар курт кумурскадан бери алар өздөрүнүн вазифасын толук аткарып келатат да. Мисалы үчүн уйлар буйвол болуп кеткен жери жок. Койбойдон эле келатат.
Ал эмес ит бойдон келатат, чочко бойдон келатат да. Бирок адам бойдон калбай калат да. Адам өлтүрүп аткан, уйлар бирин өлтүргөнү жок, урматтуу бир туугандар. Адам жынысын өзгөртүп аткан. Адам деген адамдардын bir adam эмес, көптөгөн мамлекеттерди өлтүрүп аткан, уурдап аткан болот. Мисалы үчүн уйлар бир чөбөн жеп коюшу мүмкүн экен, бирок уйдун бардык чөбөн өрттөп бербейт экен да. А бизде кээде бир адам бүтүндөй мамлекеттин энчисин уурдап туруп качып кетип калгандарды биз көрүп атабыз, билип атабыз да. Демек, адам эгерде адам бойдон сакталбаса, адамдык сыпаттарын өзүнө камтып албаса, айвандан төмөн даражага түшүп кетет экен. Эгерде сыпаттардын баарын кармана турган болсо, бул периштелер сыймыктана турган, периштелер салам бергиси келе турган даражага жетер экен, урматтуу бир тууганым. Мына ошол сыпат, бул 6 сыпаттын негизинде камтылынган, негизи көп. Муну кээ бир алымдар 12, кээ бирлер 15 деп айтат, бирок кыскачасы 6 сыпат. Болбосо аны 6га деле байлаш шарт эмес. Ошол алтын сыпаттарды биз азыр санап отуруп, ошол менде барбы, жокпу деген маселеге токтолушубуз керек. Бардыгыбыз ошол сыпаттар менде болуш керек деген ниетти коюшубуз керек. Эгерде 6 сыпат өзүбүзгө бекем орнотуп алсак, демек биз периштелер бизге салам айта турган даражага жетебиз. Эгер алардын бири кем болуп калса, инсаният кемчилик бойдон жүрө беребиз, ошого маани беришибиз керек. Мындан башка нерсе издеп дагы кереги жок. Анткени ошол адамды канткенде адам болот деген илимди изилденген окумуштуулар ошону сүрөттөп берген. Фыкых боюнча алымдар фыкты айтып берет. Дараттын парзы мынча, эменики мынча, башканыкы мынча деп. Акыйданы изилдегендер акыйданы айтып берет. Адам канткенде адам болот издегендер мына ушул нерселерди бизге урматтуу бир туугандар айтып берген. Анын биринчиси, урматтуу бир туугандар, бул ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген келмени жүрөккө киргизүү. La ilahe illallah деген manisi emne? Daim aytабыз го биз. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Анын манisi эмне? Манisi Аллахтан башка кудай жок деген сөз. Ошону жүрөккө киргизүү. Тоодагы кудай эмес, таштагы кудай эмес, үңкүрдагы кудай эмес, арбактардагы кудай эмес, ысык көлдагы кудай эмес. Түшүнүктүү, урматтуу бир тууганым. Бир гана кудай, өзү гана кудай. Демек, кудайлык макам кудайдын өзүнө туура келет. Ибадат бир гана кудайга болуш керек. Арбактардан сураган, чырактан сураган, оттон сураган, төөнүн пиринен сураган, уйдун пиринен сураган, койдун пиринен сураган, булардын бардыгы болбогон маселе. Булардын баары ширк деп айтылат да. Ибадат жалгыз гана кудайга болуш керек. Бардыгы кудайдан деген түшүнүк биздин жүрөккө, урматтуу бир туугандар, кириш керек. Кимдир бирөө ла илаха иллаллах, Аллахтан башка ибадатка ылайык маабуд жок деген жүрөккө киргизсе, бул чыныгы мусулман болот. Бирок намаз окуп, орозо тутуп, бакшылык кылса, көз ачыктык кылса, картача турган болсо, же бир тоого сыйынса, бир мазарга сыйынса, отко сыйынса, булакка сыйынса, бул адам ширк болуп ыймандан чыгып кетет, урматтуу бир тууганым. Демек, Аллахтан башкага сыйынуу деген жок. Сыйынуунун бардыгы бир гана кудайга, үмүттүн бардыгы бир гана кудайдан, коркуунун бардыгы бир гана кудайдан болуш керек. Ошол биздин жүрөккө кириш керек. Демек, бир гана нерсе кудайды жалгыз деп билүү деген. Экинчиси Мухаммад Расулуллах. Урматтуу бир тууганым, бул деген сөз биз мусулман болдук. Мусулман болгондон кийин анын жашоо тартиби болот. Мусулман адам жашоосу бөлөкчө болот. Анын кийген кийими мусулманча болот. Тамак жегени мусулманча болот. Отурганы мусулманча, турганы мусулманча, ойлонгону мусулманча болуш керек. Мусулманмын деп тил менен айтып коюп, бирок мусулманча жүрбөсөк, анда болбой калат да. Эми ошону кантип билебиз десе, Мухаммед пайгамбардын жолу менен билебиз. Жашообуздун бардык өңүтү Мухаммед пайгамбар көрсөтүп кеткен жолдо болгондо гана биз бактылуу боло алабыз деген сөз. Азыр көп учурда мусулманбыз деп айтканы менен биздин жашообуз мусулмандай болбой калат. Ошого үйдө эркек менен аялдын ортосунда ынтымак жок, эне менен баланын ынтымак жок, жубайлардын ынтымак жок, коңшулардын ынтымак жок. Эмнеге? Анткени биз Мухаммад Расулуллах дегенди амал кылбай атабыз да. Жүрөккө кириш керек. Биз батыштагыларды туурайбыз, чыгыштагыны туурайбыз, феншуй деп үйдү өзгөрткөндү туурайбыз, бардык нерсени туурайбыз, бирок Мухаммед пайгамбардан башканын баарын туурай беребиз да. Жашообузга Мухаммед пайгамбардын жашоосун киргизишибиз керек деген сөз болот. Ошондо бизде бактылуулук болот. Biz daim aytабыз үйлөнгөндөргө.
жубайлар урушуп кете турган болсо, маселени динге салгыла деп айтабыз. Дин кээде эркекке туура келет, аялга туура келет, бирөөнү оор келип калышы мүмкүн. Бирок жыйынтыгында үй бүлө сакталып калат деген сөз да. Ошон үчүн бир тилге келиш керек, бул динде деген сөз. Мухаммад Расулуллах деген сөз, урматтуу бир тууганым. Жашообуздун бардык тартиби Мухаммед пайгамбардын тартибинде болуш керек. Үйгө киргенде оң бут менен киребиз, чыкканда сол бут менен чыгабыз, даратканага сол бут менен киребиз, оң бут менен чыгабыз. Мисалы үчүн эркектер кийингенде тартиптери бар, аялдардын өздөрүнүн кийингенде тартиптери бар. Тамак жегенде оң кол менен жейбиз, мисалы үчүн кыблага бутубузду сунуп жатпайбыз эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо. Андан сырткары адилеттүү болобуз, ата-энебизди урматтайбыз, сыйлайбыз, бирөөгө жамандык каалабайбыз, ниетибиз, жүрөгүбүз дайыма ачык кылабыз деген сөздөрдүн бардыгы биздин жашообузга кириш керек болот. Тагыраак айтканда, Мухаммад Расулуллах деген сөз жашообуздун бүтүндөй тартибинин бардыгы Мухаммед пайгамбардын жолу менен деген сөз болот, урматтуу бир тууганым. Эми муну үйрөнүшүбүз керек биз. Пайгамбардын тарыхын окуп үйрөнбөсөк, анда кыйналып жүрө беребиз. Адамдардын жашоосунда бардыгында проблема бар. Азыр ар бирибизде проблема бар да. Кызы урушуп аткан, баласы урушуп аткан, иште мындай, күйөөсү менен мындай, үй бүлөдө мындай. Эгерде эмне үчүн проблема десек, ошонун бардыгы жашообузда пайгамбардын сүннөтү жок болгондугу үчүн. Абул Хасан Надви деген алым өткөн, индиялык. Ошол айтат, бүтүндөй аалам кризиске учурап кетти, кризиске. Бүтүндөй ааламдын бардыгы учурап кетти. Эмне үчүн десе, мусулмандар кризиске учураган үчүн. Мусулмандар динин кармабай койду, адамдар жетелей турган мусулмандар өздөрү адашып кеткен үчүн башкалар таптакыр жолун таппай калды. Анткени Кур'ан-ы Каримде ухрижат линнаси. Силер мусулман үммөтү адамдар үчүн чыгарылган адамдарсыңар дейт. Биз динди карманып башкаларга багыт беришибиз керек эле. Бирок андай болбой калды, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссаламды сани ырайым кылып жөнөттүк дегени, биз динди канчалык туура кармансак, ошончолук ааламга ырайым беребиз деген. Азыр бизде мисалы үчүн Кыргызстанда сойкулук проблема бар, ичкичилик проблема бар, жумушсуздук проблема бар, коррупция проблема бар, мародёрлук проблема бар, алдамчылык проблема бар. Ушулардын бардыгын чечкенге кече президент чогултуп сүйлөп атат, башка кылып атат. Бирок жолу бөлөк нерсе да. Жолу көкүрөгүбүзгө ыйманды алып келгенде, пайгамбар алып келген жол менен жашаганда турат. Бернард Шоу айтат да, азыр ааламда толтура проблемалар бар. Мына ишкерлер билет, башкалар билет, бардыгыбыз билебиз бизде кандай проблема бар экенин. Айтат Бернард Шоу, азыр бүтүндөй ааламда глобалдык маселенин бардыгын эгер Мухаммед пайгамбар болгондо бутун алмаштырып отуруп, бир чыны кофе ичкенче бардыгын чечип коет эле дейт да. Кээде биз өмүр бою кыжалат болгон проблемалар, урматтуу бир тууганым, проблема эмес. Анткени биз проблеманы проблема деп билбейбиз дагы, проблема эмеси проблема деп алабыз да. Эгерде бизде ислам акыйдасы, дүйнө таанымы болгон болсо, бардыгы Кудайдан, Кудайым берет, Кудайым алат деген түшүнүк болсо, анда биздин башты ооруткан нерселердин бардыгы биз үчүн жеңил эле нерсе болуп калмакта. Кээде биз өмүр бою болбогон нерсеге баш оорутабыз, тыкылдатып башты ура беребиз, андан пайда болбой турган маселе. Бул нерсе биринчи жүрөккө кириш керек. Экинчи, урматтуу бир тууганым, бизде илим болуш керек. Адамда илим болбосо кыйын. 10 жыл мусулман, 20 жыл мусулман, илим албаса адашып жүрө беребиз. Биз кимбиз? Каяктан келдик? Эмне үчүн келдик? Каяка барабыз деген суроонун жообун алыш керек. Биз мал эмеспиз да, сарайга багып чөп салсаң, кырт-кырт жей бере турган, касапка союп койсоң, биз адамбыз. Биздин жаралыш максатыбыз бар. Аллах Таала бизди жаратканда бул ааламга ибадатка жараткан. Тамак жеш үчүн, тамагы жеш үчүн, жасаныш үчүн, үйлөнүш үчүн эмес. Алардын бардыгы Кудайга ибадат кылууга себептер, урматтуу бир тууган. Негизги максат бул Кудайдын кулчулугун кылуу үчүн жаратылганбыз да. Ал эми калган жаныбардын бардыгы бизге кызмат кылуу үчүн жаратылган. Илим билишибиз керек. Эмне үчүн жаралганбыз? Каяка барабыз? Өлгөндөн кийин кандай жашоо барбы жокпу дегенди билүү албетте илим сөзсүз түрдө керек. Эгерде илим болсо, биз кайсыл нерсенин туура эмес экендигин билебиз да. Жашообузда көп туура эмес нерсе бар, ошону билбей биз кыйналып жүрө беребиз. Мисалы үчүн, дайыма эле процентке кире беребиз. Намаз окуганы деле, окубаганы деле, дайыма кредитке кире беребиз да. А кредит эч убакта адам жакшылыкка алып барбайт, адамдарды кыйнайт. Жөөттөрдүн макалы бар. Эгерде кимдир бирөөнү өзүңө кул кылып алгың келсе, ага кредит бер дейт да. Андан чыксак биз кутулабыз. Болбосо канча туугандар, мен өзүм жакын туугандарым бар, үйлөрүн алдырган, башкасын алдырган,
kreditten adamlar үй бүлөлөр buzulup кеткендер бар. Ошон үчүн колуңдагы бар аз нерсеге ыраазы болуп туруп, кредиттен алыс боло турган болсоң, Кудайым иншалла жакшылык берет, урматтуу бир тууганым. Шарият өкүмдөрүн кээде биз анын пайдасын билбей калабыз. Пайдасын билсең, билбесең, амал кыла берсең, сага бактылуулук келет. Үй бүлөңө бактылуулук келет, элге жерге бактылуулук келет. Андан кийинки маселе, урматтуу бир туугандар, зикир деген сөз бар. Зикир эстөө деген. Дайыма эстеп туруш керек. Биз мусулманбыз, үйүбүз бар, машинебиз бар, намаз окуйбуз, бирок кээде өзүбүздүн мусулман экенибизди унутуп калабыз. Адам эстетип туруш керек. Мен киммин дегенди кайра-кайра. Карап көргүлөчү. Тамакты күнүгө жейбиз. Кийимди күнүгө кийебиз. Мончого 2-3 жумасына бир жолу түшөбүз, да душка күнүгө түшөбүз. Чачыбызды кыскартып турабыз, тырмагыбызды алып турабыз. Өзүбүзгө маани беребиз. Бирок жүрөккө кээде маани бербей калабыз да, биз мусулман экенибизди кээде, урматтуу бир туугандар, эстен чыгарып коебуз. Адам эмне үчүн жаралгандыгын кайра карай туруш керек. Ошон үчүн зикир деген сөз бул эстеп туруу деген. Кудайды эстешибиз керек, пайгамбарды эстеш керек, жана бул дүйнөгө жаралганды эстешибиз керек. Биз Мухаммед пайгамбардын үммөтүбүз, Мухаммед пайгамбарыбыз, урматтуу бир тууганым, бизди акыйкатка чакырган. Мухаммед пайгамбардан пайгамбар келбейт, демек биз дагы башкаларды акыйкатка чакыруубуз керек болот. Зикир өзүбүздүн ким экенибизди дайыма билип эстеш үчүн жана башкаларга эстетип туруу үчүн керек. Кээде мусулманбыз дейбиз, кээде бир жыл бою мусулманчылык аракетин кылбай калабыз. Намазды унутуп калабыз, башка бирөөгө айтканды унутуп калабыз. Демек эстетип тур дейт. Куранда келет. Эстеткин, эстетүү момундарга жакшылык алып келет. Ошон үчүн биз зикир деген сөз Кудайды эстеп турабыз да. Субханалла, вальхамдулилля, валлаху акбар деп Кудайды эстегенде өзүбүздүн ким экенибизди дайыма эстеп турабыз. Бул зикир сөз түрдө биздин сыпат болуш керек. Демек, ла илаха иллаллах, Мухаммаду Расулуллах бизде болуш керек. Илим алган аракет кылышыбыз керек. Мухаммад Расулуллахты билиш үчүн пайгамбардын тарыхын, сыйрасын, өмүр баянын үйрөнгөн аракет кылыш керек. Бизде китептер бар, канча китеп окуйбуз, кайра-кайра окуп, жашоого киргизишибиз керек. Аалымдар айтат, айтылган маселени кантип жүрөккө киргизебиз десе, амал кылыш керек. Информация угуп койгон болбойт. Уктуңбу? Пайгамбарыбыз алейхиссалам оң колу менен тамак жеген, сол колу менен жеген эмес дедиби? Демек тамак жегенде пайгамбарым жеген экен деп оң кол менен жейбиз, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, тамак жегенде ашказандын 3төн 1 тамакка, 3төн 1 суусундукка, 3төн 1 абага деген. Толтуруп жеп алабыз дагы биз, сууга дагы орун жок, абага дагы орун жок. Ох деп кыйналып уктай беребиз. Жок, андай эмес. 3төн 1 тамакка, 3төн 1 абага, 3төн 1 сууга дегенди билишибиз керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, бир адамдын тамагы 2 адамга жетет, экөөнүкү 4-өөгө жетет деп айткан. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, жардыларга жардам бергиле, бергенден акчаңар кемибейт, анын берекеси болот деп айткан. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, үйгө киргенде салам айтып киргиле деп айткан. Үйдө эч ким жок болсо деле салам айтканда шайтандар качат, үйгө береке келет деп айткан. Пайгамбарыбыз алейхиссалам сүннөттөн, урматтуу бир тууганым, өтө ысык ичпе деп айткан. Бир аз муздатып ичкиле деп айткан. Тамакка үйлөбө деп айткан. Айтор кандай осуят уксак, ошону аткара турган болсок, жашоого, урматтуу бир туугандар, береке келе бере турган болот. Береке келе берет. Пүфте үйлөгөн болбойт, балким аны жөн муздатыш керек. Анткени туура келбей калат деген сөз да. Ошол сыяктуу, урматтуу бир тууганым, андан кийинки маселе, урматтуу бир туугандар, икрамул муслимин деген сөз бар. Бул мусулмандарды урматтап сыйлоо деген сөз болот. Адамдардын ортосунда, урматтуу бир туугандар, билип-билбей таарынч пайда болуп калат. Абысындардын ортосунда, эне менен кыздын ортосунда, ата менен баланын ортосунда, коңшунун ортосунда, классташ ортосунда, достор ортосунда таарынч болуп калат. Билип-билбей эле, жөн эле капачылык болуп калат да. Ошону кетиргендин бир жолу биз конок чакырганды билишибиз керек, урматтаганды. Кыйналыш шарт эмес. Азыраак бир нерсеге деле конок чакырып, адамдарды сыйлап, жардам бере коюп, бут кийимин түздөй коюп, икрам деген, урмат, сый көрсөтүү деген, бул колуңан келген нерсе менен башкаларга жардам көрсөтүү деген. Кээде биз адамдар көчөнүн баарын икрам кылабыз, үйдү икрам кылбай калабыз да. Аял күйөөгө, күйөө аялга сый көрсөтпөй калат кээде. Анткени биз чогуу жашап атабыз дейт, андай болбойт да. Маккада, Пакистанда шейх бар. Шейх Тарык Жамил деген. Анан бирөө айтыптыр, аялым экөөбүздүн тилибиз такыр келишпейт. Экөөбүз дуруша беребиз деп. Bir dem salıp beriniz ayağıma deyip, güyösü aytıp. Ananın şeyh aytıptır, sana bir yol üreteyim. Sen bardağı tamak cevatkanda et alıp ayağının ağzına sal deyiptir.
Aga жегиз дептир. Ал ага кыйын эркек антип болбойт, намыс таанып кетет. Анан барып жедирип бериптир. Анан дагы деле мамиле жакшы эмес деп арызданыптыр. Барып аткарың ушуну дептир. Анан күйөөсү бар тамактар бисмилла ач өзүңү деп салып койсо, аял жүрөгү жийип кетип, сен акылың буга жетпейт эле, ким үйрөттү айт дептир. 20 жылдан бери маани берген, алып келесиң бардыгын, бирок берген өзүнчө бөлөкчө. Ач өзүң салып коюн айткан. Анан мага шейх Тарык Жамилса ушинтип айт десе, ага дароо дуа кылды дейт. Эмне үчүн? Пайгамбардын сүннөтүндө бар. Пайгамбар алейхиссалам тамак жегенде өзү жеп туруп, Айшанын өзүнө салат болчу. Андан курсагы тоюп деле кетпейт. Болгон адамга болгон маани берүү деген сөз, урматтуу бир тууганым. Демек, биринчи кезекте эң жакын адамдарга урмат көрсөткөндү, сый көрсөткөндү билишибиз керек. Адамдар ошону менен динге келиш керек болот да. Адамдардын акылларын биз тебелеп коебуз. Ошон үчүн балдарыбызга, кыздарыбызга, бир туугандарыбызга жакшы мамиле кылсак жакшы келет. Биз эмне бир таарынганбыз, таарынычты 15 жыл сактайбыз. Ошондо ушинтип айткансың деп ошону кармап жүрө беребиз. Разборкага күтөбүз да. Аны эмне кереги бар? Аны Кудайым териштирет. Эгерде ката болсо катасын алат, туура болсо туурасын. Биз кечиргенди билишибиз керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ирхаму ман фил арди, ярхамукум ман фис сама." Жердегилерге ырайымдуу, мээримдүү болгула, кечиргиле, Кудайым силерди кечирет. Ошон үчүн эч убакта көкүрөккө кек сактабаш керек. Абысындар бар, билесиңер, 30 жылдан бери сүйлөшпөйт да. Эмне ушинтип айткан тойго барганда мага мындай кездемей коюп койгон деген менен адамдар катташпай калгандар бар да. Аркага тушташ керек анын бардыгын. Достор ортосунда кичинеге таарынычтар бар, онун баарын жокко тушташ керек. Биз ага жаралган эмеспиз. Биздин жүрөк адамдарга жакшылык бергенге, адамдар жакшылыкка чакырганга жаратылган. Жүрөккө кек сактоо, бирөөнү жаман көрүү, өч алуу дегендерге болбойт. Жүрөк аны көтөрө албайт, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн жүрөктөн чыгарып салыш керек. Өч алып эмне кыласың? Кудай деген бар, кыямат деген бар, тозок, бейиш деген бар, анын бардыгы бар. Азыр ачык анын кереги жок. Анын кереги жок. Сен бирөөгө кечирсең, сага кечирим берет, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн биз Кудайдын кечиримине аракет кылышыбыз керек. Икрам деген эмне? Адамдарга колдон келген жардамды берүү деген сөз. Адамдарга жардам берсек, адамдардын акысын берсек, анан Кудай Таалам бизге жакшылык берет. Кээ бир эркектер билебиз, мынакей көчөдө бардыгы менен сүйлөшөт. Муну менен тамашалашат, муну менен күлөт. Кандай дейт? Үйүнө киргенде эле кашы үйгө түшүп калат, мисалы үчүн. Андай болбойт. Аялдар да ушундай көчөгө жасанып чыгат, башка кылат. Үйүнө киргенде күйөөсү келсе, мантып бышырган бойдон эле чыгып даярдан тосуп ала берет да. Жок, андай болбош керек. Эң жакшы мамиле эң жакын адамдарга болуш керек. Андан кийин кете бара турган болуш керек. Демек, икрам деген урматтуу бир тууганым, бириз сыйлаганды, урматтаганды сөзсүз түрдө билишибиз керек. Андан кийинки маселе, урматтуу бир тууганым, адеп ахлак деген сөз бар. Биз адеп ахлак оңдошубуз керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Эң жакшыңар ким десе, эң байыңар деген жок, эң сулууңар деген жок, эң спортивный деген жок. Адеп ахлагы жакшыраагыңар, ошолор эң жакшыраагы" деп айтты. Демек, адеп ахлакты оңдошубуз керек. Пайгамбар дуа кылган: "О Кудай Таалам, менин кандай кебете кечпирими жакшы кылсаң, ошондой эле кулк мүнөзүмү жакшы кыл" деп дуа кылган, урматтуу бир тууганым. Адам акча менен, амал менен, намаз менен жетпеген даражага жакшы кулк мүнөз менен, жакшы адеп ахлак менен жетет. Муну үйрөнүш керек. Мен ушундаймын деген токтотуш керек. Сен ушундай эмессиң. Эгер сен ушундай болуп кала турган семент болуп калсаң, анда Кудайым сага Куран жибербейт эле. Мен ушундаймын да, мага боло берет деген токтотуш. Андай болбойт. Оңдош керек. Сабырдуу болгонго, кичипейли болгонго, адамдардын катачылыгын көрбөй калганга, баамдабай калганга, билбей калганга аракет кылыш керек. Эң жакшы адам бирөө катачылык кетирип алат, адашып деле. Келиндер катачылык кетирип алат, кайнене көрбөй калыш керек, мисалы үчүн. Күйөө бала катачылык кетирет, кайната көрбөй калыш керек. Балаң катачылык кетирет, эне баамдабай калыш керек. Атайлап кылбайт аны. Катачылык кетирип алат да. Аалымда талабалар катачылык кетирет. Баамдабай калсаң өтүп кетет деген сөз да. Ар нерсени баарын жаза берсең, анда жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Адеп ахлак кулк мүнөздү үйрөнүшүбүз керек. Азыр интернеттен карап отурсам, бир аял айтат дейт: "Мен дейт жумуштан келип отурсам дейт, кыздарым дейт курчак ойноп аткан экен. Мен кыздарымы кантип урушуп атканымды көрүп, өлүң көрөйүн деп урушуп атты курчактычы. Мени туурайт турбайбы деп, ошондон урушпай калдым силерди" дейт да. Өмүрү урушпаптыр. Анткени энени көрүп кызын ал дейт да. Ошол сыяктуу эле атаны көрүп балдар. Ошон үчүн биз оңдошубуз керек өзүбүздү. Эч убакта балдарга жалган айтпаш керек. Лисанул хал аква мин лисанил макал. Адамдын жашоосунун, адамдын кыймыл аракетинин тили адамдын өзүнүн тилинен күчтүүрөөк болот да.
Тил менен жакшы сүйлөгөн менен адеп акылак жаман боло турган болсо жакшылыкка келбейбиз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам адеп акылак ушунчалык жакшы болгон, пайгамбарыбызды көргөн адамдар мени жакшы көрөт деп ойлоп калат эле. Күндөрдүн бир күнүндө ушинтип болуп турса, пайгамбарыбыз бардыгына караганда, барды караган адам, мени жакшы көрөт экен пайгамбарым деп ойлоп калат. Анан бирөө сурагысы келди. Мен сурайын, мени караганда жакшы күлүп сүйлөйт, эң жакшы мен болсом керек. О Аллахтын элчиси, менде сөз бар да эмне? Эң жакшы кимди көрөсүз деди, эң жакшы кимди сүйөсүз деди. Пайгамбар Айшаны деп айтты. Аялын жакшы көрөт эле, ал уят эмес. Айшаны сүйөм деп айтты. Жок, эркектерден кимди жакшы көрөсүз? Мында адам катары десе, атасын Абубакир деп айтты. Көрдүңүзбү? Ар бир адам пайгамбарыбызга келгенде, пайгамбардын кулук мүнөзүнөн эң жакшы көрүлгөн менен деп түшүнүп калат эле да. Ошон үчүн ушундай болуңуз, адамдардын бардыгы сизди жакшы көрө турган болсун. Бул мени жаман көрөт, бизди бөлөт деген болбош керек да. Биздин жүрөгүбүздө адамдарга жакшылык каалай турган болсок, адамдардын баары бизди жакшы көрсө, демек биз туура жолдо кетип аткан болобуз. Анан бирөө жаман көрсө, башка көрсө, мени жаман көрөт, мен дагы жаман көрөм деген болбош керек. Biz адамдарга бере турган болушубуз керек. Biz жакшы кулуктун өз болуш керек. Адамдарга кечиримдүү болушубуз керек. Адеп акылактын жакшылыгы бул адамды бийик даражага жеткирет, урматтуу бир тууганым. Андан кийинки маселе айтып келип атабыз бардыгын, ушулардын бардыгына чакыруу керек. Дагы бир сыпат урмат. Бул дават деген сөз болот. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллага адамдарды чакырыш керек. Ыйманга адамдарды чакырыш керек. İlimge adamları çakırış gerek, zikirge adamları çakırış gerek, adep ahlaka çakırış gerek. Antkeni biz özümüz üyrenip, biröğünü aytpasak bilbeybiz. Sabak bergenler, mugallimler bilet da, men moldamın. Kitap okuduk, düşüngen jokpuz. Kaçan sabak bergende düşündük oşonun bardığın. Oşon üçün davat degen nerse, bul biröğe üyretүү üçün emes, balkim özün üyrenүү üçün. Oşoga davatga çık, davat ayt degen söz, oşol özün bilgen nerseni başkaga yetkirip atkan nerse, özüňe bekemdep atkan nerse bolot. Meni bir tuğan tayakem ötüket Allah rahmatı olsun. Men bar davat açsam ele, oy sen kıytırısın hem dese. Akırın aldap ben özüňe kirgizip alayın dep atasın. Tamaşa. Men ayttım, maňa girsem saňa mine payda minesi ya. Maňa bir soýun pul berbeysen kirgeňe. Özüňe payda desem, oy sen kıyınsın deyip. Süyle oturle davat kılıp namaz okuda davatga çıkıra veresin dep tamaşalayıp da. Prosto men agan çıkırıp atkanım, ağa emes, özüme jakşılık kaalap atam da. Oşon üçün biz ilim, alım boluş şart emes davat kılış üçün. Bir nerse bildin mi? Oşonun jetkir. Antkeni Peygamber aleyhissalam aytat, balligu anni velev aya. Menden bir ayat jetkiri dep aytkan. Bir jolu Peygamber aleyhissalam bir kişi gelip ayt, o Allah'ın elçisi. Men işim ayabay ele köp. Menin kolum boş oyt. Men deli oymun ayabay. Bana bir söz üyretiniz. Oşon sözü uğayın, oşon jüreke tüyün, oşon amal kılayın, oşonu menen baktılı olup eteyin dedi. Başka kolum boş oyt dedi. Peygamber ayttı, kul dedi. Amentu billahi summa istaqim. Sen Allah'a iman keltirdin dep ayt, andan keyin tüz jür dedi bol. Demek iman keltirүү, jana imanın jolunda jürүү urmatlı bir tuğanım. Bul oşon adamın baktılı boluşluğu. Oşon üçün adam baktılı boluş üçün köp ilim alış dile şart emes. Negizgi nerseni bilip adamda şoga çakıra turgan bolsok muna oşo jakşı mesele. Azыр Kudayga şu Kırgızstanımızda davat degen jakşı nerse var. Oşonun talimlerine varıp hareket kılıp tura turgan bolsok dinge kelet da. Men köp adamdardy bilem, köp alımdardy bilem. Üylöründe din jok. Dünyanın barında alım ilim aytat, ayalı jolukka gelelek, namazga gelelek, kızdары arak içip jüröt, başka bolot da. Çoň alımlar. Bирок 40 gün davatga çıkan üyüne varsa toluk din bar üyünde. Demek ilim menen din alып kele albayбыз biz urmatlı tutuyorlar. Öte akıldılardı bilebiz, üyünde hız uçuyor. Uşup atkan, muştaşıp atkan, akıl menen alып kele albayбыз biz. Toltura baylardı bilebiz, hız uçuyor. Demek din menen gelet. Dinge emgek, mehnet menen gelet. Oşon üçün koldan kelişinçe uşun nersege hareket kılışыбыз gerek. Oşogo inşallah bardığыбыз dayarбыз urmatlı bir tuğanlar. Bunu aytıp atkan men dayarыбыз деген суроо урматтуу bir tuğan bu peygamberimizin janında. Bir yerde İmam Malik sabak bergen. İmam Malik aytat da uşul kabırdın esinden başkanın sözleri kabul kılınat jana kaytarılat. Uşul жаткан kişinin gara söz toluk boydan kabul kılınat deyt da. Moldon aytkanın kılganın kılba degen moldolar go. Bирок bul kişiniki aytkanı dagı kılganda kılma turgan jerde. Oşoga uşu yerde oturganda men özüm baktılуу болгум келет. Men tuğandarıma bakıp tartуулagım gelet. Alamdın bari baktılуу bolsun degen niyetli. Kökörökö kirgizgenge biz barыбыз dayarбыз uşu urmatlı bir tuğandar. Dayarбыз inşallah. Bul davat arkılуу bolot. Oşoga hareket kılıp bardığыбыз.
Davat degende tuğra, kebir davatçılar tuğra emes kılık jolu körsetip koyot bizge. Biz ağa mani berbeşimiz gerek. Biz oşol paygambar körsetip ketken jolda жүрген hareket kılsak inşallah elibizge, jeribizge, tuğan urukka, ata-enebizge ötüp ketkenlerge gele turganlarga da bakıt bergen bolobuz. Oşondo baktуулuk bolot. Azыр бардыгы зумрага жазылганда ниет бар эле да ошакка барсам, bir dua kılsam, anan jakşı bolup ketсе, bardыгынын ümiti var. Bardыгынын ümiti var. Menin dagы ümitim бар урматтуу турганым. Бирок ümit asmandan düşüp kalbayt. Oşoga bizden hareket boluş gerek. Bir adam gelip paygambardan suradı da, men beyişke bargım kelet, bana dua kılыңыз dedi. Biz şundayız da moldaga pul bereriz, dua kıl deymiz. Molda dua kılıp çöntöp toturup ketip kala berip, eş bolbayt takır ele. Paygambar aytты, men dua kılam dedi. Bирок sen özün жардам бер dedi. Kantip bir kasrati sucud sajdanı көбөйтүп dedi de. Oşoga biz dua kılabız. Barыбыз dua kılabız. Paygambarın janında dua kabul bola turgan jerde oturabız ummatты turgaным. Bирок oşoga sebep kılışыбыз керек. Bul aytıp atkан sıfattардын бардыгын inşallah özüңүзгө киргизип, oşoga hareket kılışыбыз керек. Tuğan uruklarыбыз, ayalдарыбыз, balдарыбыз, büyölөр бүт бардыгын hareket кылып dinge киргизген болсок, bul аларга biz bakıt берген болобуз. Baldarga kança tıyın top berip ölüp kalsak bir günde bardığını uttırıp koyuşun kazinoga. Egerde din bergen bolsak bunun bardı problemi bolbayt da. Egerde biz baldarыбызды Amerika okuğa jiberip Kıtayga okuğa jibersek, eger iman bergen bolsak korkpay uktayбыз. Egerde iman berbesek anda ne oldu, kimdi öldürdü, kanday oldu, balan tukul degen kıjanatçılık bolot da. Oşon üçün bizdin bergen en kımbat nerse alarga bizdin bergen dinimiz. Urmatlı bir tuğanlar. Şoň üçün uşu hareket kılalık, uyga din girgen hareketini görsek inşallah Hudaý Taalam bizge jakşylyk berer. Urmatlı bir tuğanlar, uşul aytılıp atkan menin sözüm boyunça kebir jerim düşünbey kalgan bolsaňor, aytsaňar ugup, kengeytip bergenге men daýarmyn. Neden çıkan? Yoldan aytkanın yurtdayı kılgan kılma dedi. Demin molda degen panda da adaşıp kalışı mümkün. Ana molda buzulup kese koşulup buzulup ketpeş gerek da paygambardı karaş gerek degen söz. Molda insan. Molda uğurluk kılıp koysa men de uğurluk kılışımı düşünböş gerek. Biz moldaya karap tüzdenbeyiz, biz dinge karap tüzdenöbüz degen söz da. Men uğubasın, ara men bir gün uğurluk kılıp koysam, de ona dinde ketip kalbaş gerek da. Molda insan, kendi adaşıp ketişim mümkün. Paygambar bu, paygambar dindi karmanış gerek degen söz. Hacike, meni nasıl aytkandı? Köpçülük nerse köp jakşı düşün albayalım, unutup kalam. Anan keyin birok jürek menen dalalat kılıp hareket kılarsan al Hudaý Taalam geçirebilir. Apabız aytat, ben yaşım ötüp kaldı, bardık malumatты kabul albay kalam, unutup kalam deyt. Jürek tüz bolgamız жетиштүү bolat inşallah. Aytıp atkan malumattın bari saktaş kompüter boluş şart emes. Yüreğinizde özünüzü jakşılık kaalаңыз birinci. Anan başkalarga jakşılık kaalаңыз bardık orduna gele beret. Oşol ele. Jakşılık kaalagandy biliş gerek. Yürekti ayabaş gerek urmatly bir tuğanım. Yürekte biröge öç alуу, kek saktoo, öldürem, şaşpasın degender bak çıkarıp salış gerek. Sizde kımbat yüreğiniz bir valüçe sası kişilerin ordu bolboş gerek. Sizin yüreğiniz var, yüreğiniz en jaman görgönдөр var çoğultu bolgansızda yaktaşı. Düşmandardın bardygy. Anın gereği yok bizge. Yürekte iman boluş gerek, işenim boluş. Anan itiri öğretken ben jüre öğret. Biz yaşoobuz urmatly bir tuğandar, adamların sözüne kurbaşыбыз gerek. Adamlar emne deyt, el emne deyt degem jaşay bersek anda el ömürü ayta öğret da. Eldin barın çıkırıp, eldin barına birden töj eteletsen, ayta jibin koşup beribedi deyt da. El uşunday. Oşon üçün elge jagam debe, Hudaýga jagam deseng baktılуу bolasun. Hudaýdy razı kıla alasın, eldi razı kıla albaysın. Egerde sen Hudaýdy razı kılsaň, Hudaý Taalam aspanda periştelerge kabary beret. Ey periştelerim, men eşmatı jakşı gördüm. Sizler dagı jakşı görgüle deyt. Perişteler jakşı görse, adamlar aylası çok jakşı göret, urmatly bir tuğanım. Oşon üçün adamlarga jakkın gelse, Hudaýga jak, Hudaý Taalam barın sana jakşı gördürüp koyot da. Adamlarga jakpaysın baribir, jagam degen menen. Ayalyňa dagı jakpaysın, ataňa dagı jakpaysın, eriňe dagı jakpaysın. Sen kaçan jagasın, Hudaýga jakkanda jagasın da. Ömür boyu ayalybızga jagabızda hareket kılabız, ölüp atkanda jakpay kete berişi mümkün. Atabızga jagabız deyip jakpay jüre berебиz. Ataga kaçan jagabız, Allah'a jakkan bolsak, Allah da ataňa kандай mamule kıl degen үйrensek, demek atabızga jagabız degen söz da. Oşon üçün adamdardын razılygyn emes, Allah'tın razı tartın hareket kılsak, inşallah bizge bakıt gelet. Bereyin, baktaganda bu maktuk az kılbayt,
Бул көп жакшылык кылды адамдарга. Нан берет, башка берет, көп берет. Эч ким билбейт анысын. Ана мен айттым, ошону ачыкка чыгарайын десем, жок, мен мындай болуп андан өтүп кеттиң деп айттым. Азыр Кудайга шүгүр элдер көрүп ээрчип, скорый берген жигит ушул көп райондун бардыгын алып барып, медресе салган, мечит салган. Анан адамдардын жашын айтып турган жакшы болот. Антип адамдар үл карайт бири-бириненчи. Биз билбей калабыз адамдар жакшы экендигин. Ошон үчүн дайым айтып туруш. Ана эреже мына мен жакшы тааныйм, ана эреже. Бизди медресеге дайыма келет, дайыма жардам берет. Ошол сууларыбыздан бери карап келип турат, мисалы үчүн тааныгандар. Азыр мынтип карап отурсам баарыңыздарды мынакей таксырды көптөн бери билем. Иштеп жүрдү, башка болду, сабакты такыр калтырбай келип жүрдү. Мына таксырыбыз мисалы үчүн сиз Голландиядан келдиңиз да? Атайын умрага чогуу барам деп Европадан бияка чейин келип атат. Мына Россиядан келип атат. Ушунун бардык урматтуу бир тууганым бияка бирөө корккондон келген жери жок да. Демек бизде жакшылыкка үмүт бар деген сөз да. Оңдолсом деген үмүт болгон үчүн келип отурабыз. Бизден аракет болду. Биз Кудай жолуна чыктык, кадам таштадык. Демек Кудайым жакшылык берет деген да. Ар биринин өзүнүн жакшылыгы бар. Мынакей атай ошоко барсак, чогуу барсак, бир жакшылыкка түшүп калам деген жакшы ниет менен байкем келип отурат, апалар келип отурат. Мунун бардыгында жөндөн эмес. Анткени Кудайдын бизге жакшылыгы бар экен. Демек иншалла жакшылыкка жетебиз деген үмүт иншалла. Кудайым жакшылык берсин баарыбызга. Аманчылык берсин. Намаз окуганда, ибадат кылганда катачылыктан коркпогула. Ниет түз болуш керек да. Эл көрсүн, кожо көрсүн деген алыс болуш керек. Ниет түз болгон болсо Кудай тарап иншалла баарыбызга жакшылык.